Москва шаарынын 868 жылдыгына карата Орусияда профессионалдуу спортчулардан тарта жергиликтүү тургундарга чейин вело жүрүшкө чыгышты. Ушул айланада эле жашайбыз. Мындагы иш-чараны колдоо максатында биз да вело жүрүшкө кошулдук. Абдан сонун уюштурулуптур. Вело жүрүш коомчулукту активдүүлүккө үндөгөн жакшы иш-чара. Шаар күнүнө арналган иш-чарага жалпысынан 20 миңдей адам катышкан. Борбордук жолдор жабылып, автоунаалар токтотулду. Жүрүшкө каалоочулар катыша алат. Анда вело жүрүштү жарышка айлантпоо керек деген шарт коюлуп, саатына 15 чакырым гана ылдамдык каралган. Кыймыл күчөгөн шаарда көпчүлүк мындай транспорттун келечеги алдыда деп ишенишет. Велосипед өтө ыңгайлуу жана жеңил транспорт деп билем. Жакынкы аралыктарда бүтүндөй Москва шаарынын жашоочулары унаалардын ордуна велосипед менен жүрүп калышына толук ишенем. Жүрүш 30 чакырым аралыкка чейин созулуп, акырында катышуучуларга пикник уюштурулду.